Урматтуу телекөрүүчүлөр, апта ичи болуп өткөн спорт жаңылыктары менен тааныштырып өтсөк. Кыргызстандык дзюдочу Юрий Краковицкий ушул күндөрү Азербайжандын Баку шаарында өтүп жаткан 4-чү ислам шериктештиги оюндарында алтын байгенин ээси болду. Ал жактагы Кыргызстандын делегациясынын маалымат катчысы Бакыт Шукуралиевдин билдиришинче, Краковицкий 14-май күнү 100 килограммдан жогорку салмакта күч сынашып, жалпысынан 3 таймаш өткөрдү. Чейрек финалда Марокконун дзюдочусун, жарым финалда казакстандык Эламан Эргалиевди утту. Финалда Алжир спортчусу Надип Теммар менен таймашып жеңишке жетти. Анын байгеси бул мелдеште Кыргызстандын алгачкы алтын байгеси болуп калды. 4-чү ислам шериктештиги оюндарынын алкагында азыр Кыргызстандын эсебинде 1 алтын, 3 коло медаль бар. Бир күн мурда дзюдочулар Отар Бестаев менен Бектур Рысмамбетов коло медаль тагынышкан. Нунестин көптөн күттүргөн UFC 213 мелдешинин алкагында реванштык таймашы 8-июль күнү АКШнын Лас-Вегас шаарында өтө турганы белгилүү болду. Бул тууралуу Далласта өткөн UFC маалымат жыйынында маалымдады. Эки кыздын беттешүүсү UFC 213 мелдешинде негизги таймаш болуп эсептелет. Ал эми Нунес өзүнүн Twitter баракчасында Шевченко менен кыл чайнаша турганын кыйытып айтып келген. Былтыркы жылдын март айында Нунес менен Шевченко UFC 196 мелдешинде рингке чыгып, андан соң Нунес, Миша Тейт жана Ронда Роузи аттуу спортчулар менен рингке чыгып, экөөнү тең 5 мүнөткө жеткирбей утуп алган. Ал эми Пуля каймана аты менен көптөрдүн жүрөгү үчүн алган Валентина Шевченко өткөргөн эки мелдештин биринде жеңилүүгө дуушар болгон. Алгач экс-чемпион Холли Холмду упай менен жеңип, кийин Жулиана Пеньядан утулуп калган. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө Кыргызстанда гана эмес, чет өлкөгө чыгып өзүнүн актерлук, каскадерлук чеберчилигин көрсөтүп, кызмат кылып келе жаткан биздин мекендешибиз Канат Абдукеримов агабыздын спорт дүйнөсүн сиздер менен биргеликте бөлүшмөкчүбүз. Андыктан экрандан алыстабаңыздар. Каскадер ар дайым кооптуу көрүнүштөрдү аткаруучу дублер. Кино тартууда каскадерлук кесип ат үстүнөн жыгылуу, машинеден секирип түшүү жана бийиктиктен кулап түшүү болуп саналат. Тартым учурунда абалга карата жыгылуулар да өзгөрүлүп турат. Дүйнөлүк деңгээлдеги актерлук кесипти аркалаган каскадерлорду айта турган болсок, алгач эле Джеки Чан, Скотт Аткинс, Тони Джа, Дэвид Белл жана ошондой эле спорттун королу, дүйнөлүк каскадер актерлордун кумири, Жит Кундоонун негиздөөчүсү, философ Брюс Ли көч башында турары баарыбызга маалым. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Канат мырзанын орду кыргыз каскадерлорунун Орусия мамлекетинин жана Азиядагы мамлекеттердин арасында жетишээрлик аброю өсүп келүүдө. Каарманыбыздын алдыдагы максаттарына таянсак, жогоруда айтылып кеткен дүйнөлүк деңгээлдеги каскадерлордун катарын толуктаары бышык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда эмесе каарманыбыз менен маекти баштасак. Канат мырза, айтсаңыз, сиз алгач кайсыл жылы, кайсы кимдер тарабынан спортко кызыгып, каскадерлук кесипти аркалап калдыңыз? Биринчи жолу ошо 1997 жылы биздин мектепке Адлет деген бала которулуп келип, чогуу окуп калып, ошо жигит менен биргелешип, ушундай Джеки Чандын, Ван Дамдын кинолорун көрүп, ошодон улам бир каскадерлук кесипке кызыгып калганбыз. Ошондон кызыгуубуз башталып, андан кийин секин улам каскадерлук топ түздүк.
ошентип биринчи алгачкы бир кинону тартып ошондой бир кадамдар менен башталган бул жумушубуз. Трюктарды аткаруу да аябай кооптуу да, бул трюктарды аткарышча. Спорт залдагы мындай жетишсиз болчу сиздердин жаш убагыңыздарда. Кантип өздөштүрдүңүздөр ушу кооптуу трюктарды? Зал болгон эмес, азыркы учурда деле бир мезгилде зал бар болуп, бир мезгилде жок болуп калып атат. Көбүнчөсү ушундай көк чөптө кылчу элек. Бизде жайдын күнү ошол жакшы эми Ош жергесинде көбүнчөсү бир 9 ай, 8 ай күн ысык болуп жакшы болуп берет эмеспи? Ошол могу көчө бизге зал эле. Ушул көк чөп, могу парк, ушул парктарда көп машыктык. Ошол жерге чыгып эле машыга берчү элек. Жаракат көп алгандыр. Жаракат арада тез болуп турат эле. Эми айталы бир оор жаракаттар эмес. Майда мындай жаракаттар болуп турат эле. Бир аз катуураак жыгылып каласың, туура эмес секирип аласың, без разминка секирип каласың кээде жыгыласың. Кудай сактасын, оор жаракаттар болгон эмес, бирок майда чүйдө жаракаттар болуп турат эле. Бүгүнкү күндө ушул кыргыз трюкаштарынын орду дүйнөлүк деңгээлде кандай? Дүйнөлүк деңгээлде орду буюрса жакшы. Могу аттар менен кылынган трюктар. Азыр мисалы Бишкектеги жана Оштогу каскадерлор көбүнчө ошол Номад казактардын группасы аркылуу, ошол Номад группасынын атынан чыгып иштеп атышат. Себеби эми Номадта жакшы бир техникалык базасы бар, жакшы бир каржыланган бир залдары бар. Ошол жерде тренировка кылып, мисалы дүйнөлүк бир кинолордо да катышып атышат. Мисалы ошол Номад группасынын атынан биздин каскадерлор Марко Поло деген бир өтө чоң бюджетте киного катышып келишти, Викингде катышты, Тоболдо иштешти, 47 Рониновду голливудский проектте иштешти. Өтө орду жакшы болгон үчүн, анан кийин өтө бир тартиптүү топ болгон үчүн ушундай чоң проекттерге чакырып жатат бүгүнкү күндөрдөчү. Канча шакирт тарбияладыңыздар ушул убакка чейин? Биз жаңы ошол топту түзүп баштагандан баштап айталы келип кетип арада келип жүргөндө бир жалпысынан бир 30га жакын адам келип кетип жүргөн. Айталы бир 98-2000 жылдан болсо ошол 18 жыл, 17 жыл нар жак бер жагында бир 30га жакын бала келип кеткен да. Арасынан толук каскадерство берилип иштеп кетем дегендери айталы бир жарымдан азыраагы болчу. Кээ-биркилери эми сальтого кызыгып келет эле. Кээ-биркилери жөн эле биз менен жүрүп киного катышкысы келет эле. Арада эми чыны каскадер болуп калам деген саналуу эле балдар калды анын ичинечи. Канат мектепте окуп жүргөндө эле канат экөөбүз менен бир жаш кичине экөө Адлет экөө чогуу окуган да. Адлет экөө чогуу окуп жүрүп, канат өтө өжөр бала эле. Канатты мектептен бери баштап тааныйм. Анан мектеп бүттүп, андан бирок университетте дагы билими аябай күчтүү. Канат сүйлөп атканда, билим жөнүндө сүйлөгөндө канатты баардык балдар угуп, жакшына маани берип отурушат да канатка. Өтө өжөр, айтканына сөзсүз кылат. Мындай кылайлы, съемкаларда же жыгылып бирдемке кылып атсаң, мындай кылабыз деп өзүнүн айтканынан кайтпайт. Өзүнүн айтканын баардыгына кылдырат. Ушундай эме бала да, өтө өжөр бала. Баардыгы эле мектепте дагы эле өжөр деп коет эле. Өжөрүнө мындай айтканына кылат деп мектептен бери баардыгы билет. Мектепте окуп жүргөндөн бери билет. Жаңы проекттер чет жака ошого азыр даярданып атып, путумду сындырдым. Анан азыр мына жакшы болуп калса, Кудай кааласа, общий балдар канат баш болуп залга барып тренировкаларды баштайбыз. Жаңы проекттерге Кудай кааласа бир жумадан кийин баштайбыз Кудай кааласа жаңы проекттерди. Биз алгач үйрөнүп жүргөндө кимден жардам сурап кантип үйрөнүүнү ойлонуп көрбөптүрмүн. Анткени ал убакта каскадерлор аз болгонбу, бизге эч ким жол көрсөткөн эмес. Бардык нерсе аракеттен көз каранды экен. Биз азыр жаш каскадерлукка кызыккан балдарга жол көрсөтүп турабыз. Ал эми трюктар аркылуу айта турган болсом, эң эле кооптусу бул аттан кулаган жана жардыруучу заттарды колдонгондору. Эгерде өзүң эле кулай турган трюк болсо, анда ал менден көз каранды. Ал эми аттан кулаганда же болбосо жардыруучу заттын негизинде куласаң, анда кыйыныраак болуп
болуп калат. Каскадерлук кесип менен Кыргызстанда жан багуу албетте кыйын. Чет жактарга чыгып жатканыбыздын себеби да ошондон, дейт каарманыбыз Канат Абдыкеримов. Айтсаңыз, ушул каскадерлук чеберчиликти өздөштүрүш үчүн кандай аракеттерди кылыш керек, кандай ыкмаларды колдонуш керек, кандай көнүгүүлөрдү аткарыш керек? Чынын айтсам, ушуга чейин көп деле ойлонуп көрбөптүм ушул нерсени. Себеп дегенде биз баштаган мезгилде бизге бул жерде, Ош чергесинде каскадерлор аз болгонбу же жок болгондуктанбы, бирөө бир жол көрсөткөн эмес экен бизгечи. Биз ушул өзүбүз эле түзүлүп алып, кинолордон көрүп, ушундай болсо керек деп эле кылып кете беришик экен элек да. Азыркы учурда эми бизге кошулуп аткан балдарга биз эми үйрөткөнгө аракет кылабыз. Мисалы ошол урганда мындай жыгылыш керек, урганда колдорду мындай алып кетиш керек деп. Эми жалпысынан алганда эмнени айтса болот? Менимче ошол аракет да. Канчалык көп аракет кылса, ушул нерсеге кызыгып атабы, ошол нерсени издениш керек экен адамчы. Канчалык көп изденсе, даяр нерсеге көнбөстөн, жок болсо өзү изденип тап, өзү изденип аракет кыла берсе, ошол нерсе болот экен да, эртеби кечпичи. Трюктар дагы ушул бир канча бөлүккө бөлүнөт да. Ошол трюктарды аткарууда эң кооптусу кайсыл? Мисалы, аттан жасаган трюк кооптубу же болбосо акробатика жагы кандай? Кайсыңыз кооптуу? Трюктарда албетте көбүнчө аттар менен атка алган трюктар кооптуу эсептелет. Себеп дегенде, мисалы, мен жалгыз өзүм бир бытовой трюк кыла турган болсом, бир жерден бири жыгылсам, ал менден гана көз каранды да. Мисалы, коюлган страховка канчалык жакшы коюлган, ошондон көз каранды. Ат менен кылынганда, ат бул тирүү жандык болгон үчүн, ат кандай өзүн алып барат трюк кылып аткан мезгилде аны билбейсиң да. Аны качан ошо кылганда билинет алчы. Балким ат үркүп кетиши мүмкүн, секирип бериши мүмкүн, тебип бериши мүмкүн. Ошол кооптуу трюктарга кирет. Андан кийин пиротехникалык трюктар кооптуу болот. Мисалы, ошол жардырууларды колдонгондо, кээ бир учурларда болот, эми Кудай сактасын, бизде боло элек коем жардырууларда. Дүйнөлүк кинолордо ошол Номад группасы катышкан, мисалы, Неудержимый 2-де бир каскадер адам каза болгон экен. Алда ошол пиротехникалык жардырууну күчүн бир аз катуураак коюп койгон экен да. Жанында турган адамды ошол секирип чыгыш керек экен, жардырып, ошол адам бир каза болгон экен да. Биздин угушубуз боюнчачы. Ушундай деп айтышкан. Анан баягы күйүү трюктар дагы кооптуу болот. Күйүү трюктарында дагы, мисалы, адамды күйгүзгөндө адамга ошол абада жетпей калат экен. Ал трюктар, мисалы, бир көп болсо 4 секунд, 5 секунд гана бир тартыла турган гана трюктар болуп эсептелет да. Кайталангыс экен да. Мисалы, ушул каскадерлук кесип менен ушу трюк аткаруу менен жан бакса болобу Кыргызстанда? Кыргызстанга кыйын го дейм, Кыргызстанда. Ал үчүн эми мисалы биздин көп эле каскадерлор ушу чет жакка чыгып иштеп атышат. Себеп Кыргызстанда эми ал үчүн жалпысынан бир жалпы бүт Кыргызстандын экономикасы өнүгүш керек. Жалпысынан ошо маданиятка, кино искусствого, дээрлик киного болгон мамлекет тарабынан каржылоо өнүгүш керек. Ошондон кино жакшы тартылып аткан болсо, ошондон каскадерлор чакырып баштайт го дейм. Азыркы учурда кыйын, азыркы учурдачы. Канат бул тиги кандай десем, өзүнүн чындыгында аябай башкача бир характери бар. Бул кыргыздар айтмакчы гаджир жиги бар. Ошо гаджирден болгон себеби бул аябай азыркы деңгээлде турат. Бул мен ойлойм, бул канаттын ол характери болбосо биз азыр мындай деңгээлге жетмек эмеспиз. Эмнеге дегенде характер бул канат деген досум бул аябай орустар айтмакчы продвинутый. Канат досумдун жетишкендиктери бул аябай чоң проекттерге катышып жүргөнбүз буга чейин. Бул ушундай проекттерден бири Москвада жарнама тартылган. Бул ошо Москванын өзүнүн атактуу немелери менен, режиссер жана актерлор менен тартылган. Андан соң мынау бир айдын нарак биягында болуп калды. Тюменская областка Тобольск деген шаарына барып келишти. Ошо Тобольсктун четинде ошо Тобол деген
жаңы чыгарган ошол орустардын өзүнүн режиссерлор, өзүнүн сценарийлери ошого барып туруп каскадер катары барып катышып келишкен. Ошол проекттерде Канат өзүн көрсөтүп, аябай бардыгы Канат менен жүз көрүшүп дегенде атактуу актерлор менен бирге болгондуктан съемкада дагы учуруна билдирүү болду. Аябай алдыңкы түрктөрдөн бири ошо Канат менен ошо биздин группадагы балдар кошо катышкан. Канат Абдикеримов 1981-жылы 31-декабрда Ош шаарында төрөлгөн. 1987-жылы алгачкы билим уясы номер 42 Тоо атындагы орто мектебинин босогосун аттаган. Окуучулук мезгилин 1989-жылы аяктап, ошол эле жылы Кыргыз Республикасынын эл аралык университетинин Оштогу филиалына жогорку билим алуу максатында тапшырат. Университетте ийгиликтүү аяктаган соң өзүнүн сүйгөн кесибин аркалап, учурда юрист болуп эмгектенип келет. Үй бүлөдө 4 туугандын эң кенжеси жана азыркы кезде 3 кыздын атасы. Ошол сиз чет жактарга кино жаатында чыгып жүрөсүз да. Ошол башка өлкөлөрдүн кино тармагы менен биздин кинонун айырмасы, кино тартымдарынын айырмасы тууралуу айтып кетсеңиз. Бир 2-3 кино менен ошол чет жактарга насип кылганыкка чыгып иштеп калдык. Казакстандан Россияда иштедик. Россияда ошол бир рекламадан бир толук метраждуу бир чоң проектте катышып калдык. Кыргызстандын айырмасын айтсак, Россия мына дүйнөлүк бир кинематографияны ала турган болсок, дүйнөлүк кинематографияда бир өтө деле бир алдыга чыккан мамлекеттердин катарына кирбейт да. Ошол Голливудту, башка Европа мамлекеттерин ала турган болсок, ошол Россиянын деңгээлине дагы биздин деңгээлде жетиши дагы көп бар экен да, салыштырып көрсөмчү. Буга деген эми көптөгөн бир себептер бар. Ошол биринчи баштапкы кинематография жагынан бериле турган билим бериле турган жактарыбыз бир аз аксап калды. Мисалы режиссерский школаларыбыз өтө бир алсыз. Ошондой эле актерлор даярдоо жагынан бул бир жагы болсо, экинчи жагы бир финансылык каражат жактан бир каржылоо жагынан алып келгенде да алардын мүмкүнчүлүгү өтө эле чоң экен бизге караганда. Ар дайым чоң бюджетте кинолор тартылып турат экен. Мисалы биз акыркы Тобол деген Россиядагы Тобольский шаарына тартылып аткан киного барып катышып калдык. Ал жерде каскадер иретинде катыштык. Биз ошондо мисалы бюджетин ала турган болсок, 7 миллион бюджети бар экен. Аябай өтө чоң масштабта кино тартылды. Анан иштеген жагынан дагы бул дагы болсо ар бир кинодон киного ушундай тажрыйба дагы ашат экен. Бизде деги эле ошо каскадерлук, дублёрлук кызматка акы төлөнөбү негизинен? Бизде каскадерлорго төлөнөт, бирок өтө аз төлөнөт. Мисалы дээрлик ала турган болсок, Ош шаарында мисалы каскадер катары бир да киного катыша алган жокпуз да. Көпчүлүк тартылып аткан кинолор көбүнчө эле Бишкек шаарында тартылат. Интернеттен көрүп калдым, сиздердин Билайн компаниясынын ролигине катышып келипсиздер, Орусиян. Ошол 30 секунддук роликке канча убакыт талап кылынат экен? Ошол 30 секунддук роликте биздин чыга турган жерибиз айтсак бир көп болсо 4 секунд же 5 секунд болду. Биз 4-5 бала барганбыз, катыша турган 4 бала катышты. Андан сырткары биздин сыртыбызда даярданган дагы 3-4 каскадер бала болчу. Биз ошо Номад деп Казакстандын каскадерлук тобу менен биргеликте бардык, ошолордун артынан чыктык. Ошол мисалы айтсак, биринчи күнү биз бир күн Бишкекте тарттык буну. Бишкекте тартып пробный съемкасын жөнөттүк. Андан кийин Алматыга барып, Алматыда 2 күн даярдандык буга. Ал жерде 1 күн даярданып, 1 күн съемка кылып, дагы бир пробный съемкасын жөнөттүк. Андан кийин Москвага бардык да, Москвада 1 күн дагы даярдандык, дагы тартпастан жөн эле көрсөттүк, мындай болот деп. Анан ал өзүнүн хронометражын коюп берди бизге. 30 секунд болот, мынанча силердики мага могул керек дегенде ошол жерден дагы да түшүнүктүүрөөк болду биз эмне кылышыбыз. Андан эртеси күнү 1 күн кечке даярданып туруп, анан эртесинен тарттык да. Эртеси 1 күндө, бирок 1 күн сааттан кечке чейин тарттык. Айталы саат 6-дан баштап түнкү саат 12 чейин тартылган болсо, ошондо бүттү да. Бул акыркы суроо мен ошол келечекте алдыга койгон максаттарыңыз тууралуу, ошол каскадерлук, актерлук жаатында кандай максаттарыңыз бар?
ушундай бир чечимге келип атабыз. Эми чечим дагы план дагы ушундай. Айталы ушул Ош жергесинде бир каскадердук бир фундаментти түзүү, бир ат жагынан, мындай бытовой трюктарды аткаруу жагынан бир база кылып түзүп, бир зал ачып, биз өзүбүздөн эле баштаганыбызга алып келе турганбыз. 97-жылдан бери машыгып келеткенбиз. Бирок артыбыздан көп деле бир шагирттер чыкпады да. Чыкты, бирок ошол жолдоп кетишкен жок. Бул дагы болсо бир мүмкүнчүлүк, анан кийин ошол бир түзүлгөн базанын жоктугунан улам ошол дагы деле балдар кызыгып жүрүшөт, бирок шарттын жоктугунан улам башка бир кесиптерге өтүп кетип атышат. Келип шартта калып, ошону айрыкча дагы мисалы Ошто ошол түштүк жергесинде ошол нерселер өтө аз өнүгүп келе жатат. Ошону биз мындан дагы бир өнүктүрүү максатта койдук. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн каарманы Канат Абдыкеримов агабызга ийгилик каалоо менен биргеликте бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден жолугушканча саламатта калыңыздар.